Бул илим посттор жазган нерсе бүт Манаста бар. Манаста баллистикалык ракетанын мүнөздөмөсү бар, уюлдук телефондун мүнөздөмөсү бар. Жаттама Манасчы, анан Туаса Манасчы деген нерселер бар го. 50-жылдары андан мурда дагы Манас окуганга тыюу салынган. Кагаз катары түрү жаап туруп, бул жомок миф деп берип койгон. Бизди акыл эсибизден ажыратып койду да. А бул жерде башка маани турат. Ал ман бет, ал Манастын бети. Экөө баш кошкондон кийин каныкей болуп калгат. Каныкей кан ыйык, высший ген, матрица. Башканы коюп Манастайт деп айтат го, ошол да. Ошол. Бирок манасчылар келип уккандан кийин, эми Манасты биз башкача түшүнүп калабыз депчи. Мына эми азыр окуш керек. Азыр өзүбүздүн ким экенибизди таанышыбыз керек. Кыргыз деген ким? Кытай чек арасынан баштап, Италиянын чек арасына чейин аябай чоң ири мамлекет экен. Анын аталышы эмне дебейсиңерби? Кыргызиян рейх деп турат. Манастын мааниси бүгүнкү күндө биригүү. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн кызыктуу каарманым бар. Жан дүйнөсү менен тааныштырып, кызыктуу темаларда сүйлөшөбүз деген ойдомун. Бүгүнкү каарманым Назира Жуман, философ, жазуучу, драматург, дей койчу. Экономика жаатында дагы укмуш иштерди алып барып жүрөт. Сизди көрүп атканыма кубанычтамын. Мен да абдан кубанычтымын. Ушул YouTube каналды дайыма көрбөсөм дагы, бирок баары бир Назира Айтбекова деген мен баракчама чыгып калат, анан кызыгуу менен көрөм да. Назира дагы кимди конокко чакырды деп. Абдан сонун. Ийгилик. Ооба. Сизди бир сүйлөшүп калганыбызда ошол Манас ааламына сүңгүп атканыңызды баамдап байкап калып, ошол тема мени кызыктырды, Назира эже. Анан ошол темада сүйлөшсөк, өзүңүз экономика жаатында мыкты адис катары жүрөсүз, башка драматург, башка нерселерди жасап жүрөсүз. Анан кайсыл учурда сиз ушул Манас ааламына тартылып калдыңыз жана эмне сизди жан дүйнөңүзгө кантип сүңгүдү бул чоң тема? Эми Манас багытында мен жүргөнүмө 12 жылдан ашты. Бул эмне себептен болуп калды дебейинби? Мен өзүм негизи абдан мындай шаң жүргөн адаммын, ошо заманга жараша кыймылдаган адаммын. Бирок ошого карабастан да эми баарыбыз адам катары да өмүрүбүздө ар кандай учурга мындай жолугуп калабыз да. Анан 2008-жылы мен анафилактический шок болгондон кийин 10 күн реанимацияда жаттым. Өзүм билбейм да эмне болгонун. Анан ошо реанимациядан өзүмө келгенден кийин мындай суроо бердим да, өлүп калган оңой эле экен да. Мен балдарыма эмне калтырам, эмне мурас калтырам деп ойлонуп калдым да. Анан ойлонсом, таяна турганыбыз эле биздин эле маданият, биздин эне тилибиз экен. Анан эне тилимди эмнеден тааныйм? Мен өзүм негизи орусча окуп жүргөн эле адаммын да. Анан эми Манастан чубак кем бекен деп Манасты алдым да. Ошентип Манаска ошол жан дүйнөм менен кирип кеттим. Анан Манас изилдегениме да азыр деле тоюнбай турам, азыр деле ошо изилдөөмүн, азыр деле ушул суктана турган, кубана турган, даңктай турган ошондой улуу билим экен деп таанып турам да ушул Манасты. Ушул Манасты биз чыгарма катары эле бир каарман болуптур, анан каарман мындай айтыйындей ошол душмандар менен айыгышпас күрөшүү, анан Кыргызстанды, ошо кыргыздарды топтогону, чогултканы, анан баягы ушундай эле бир окуя катары эле окуп жүрө турган болсок, сиз муну чечмелеп отуруп такыр бир башка нерсеге таядыңыз да, ушул жери кызыктырды. Эми анысын мындай кыскача айтып кеткенде, мен Манасты бир эле багыттан эмес, эмнеден баштадым? Биринчи, ошо Манас сыр, купуя дүйнө экенин билип туруп, эзотерика маданияттан баштадым. Рерих, Блаватская, Кастанедадан ошол жерден окудум. Анан психология жагынан Юнг, Фрейд, Берн
фалсафий жагынан Плотин, Платон, Конфуций, Шриа Рубиндага чейин, андан кийин тарыхый, маданиятка, орусча айтканда культурологический пласты. Ал жерден Бартольд, Абрамзон, Берштам, Кызласов, Шакировдордун эмгектерин окудум. Агата Тойунбай, ошол эле учурда Манастын бир нече нускасын окудум. Жусуп Мамайдан баштап Саякбай атабыздын версиясына чейин окуп чыктым да. Анан эң акырында коем, дагы деле түшүнүп атам да, ошо Манасты ачыш үчүн дагы бир немке жетпей атат деп. Биринчи кесибим боюнча мен ошо политехтин бүтүрүүчүсү болом да. Анан ошондо физика, химия деген мага аябай жакын да. Квант физика, квант механика деген илимдерди ошолорго таянып, Стивен Хокингдин теория большого взрыва, биздин Самат Кадыров теория единого поля дегенди, Карл Саган, Митио Каку дегендерин, ошо илим посттардын, Нобель лауреаттарын, премияларын, лауреаттардын эмгектерин окуп баштагандан кийин, мына ушул бул илим посттор жазган нерсе бүт Манаста бар. Манаста баллистикалык ракетанын мүнөздөмөсү бар, уюлдук телефондун мүнөздөмөсү бар. Анан мындай илимий тил менен айтканда холодное ядро дегенде ошонун да эмеси бар да, негизичи. Мындай карап көргөндө жалпысынан Манасты биз каарман катары көрсөк, анда каарман катары эле кала берет. Бирок ар тараптуу изилдегенде бул чоң илим. Бул илим эмнени билдирет? Бул илим деген адамдын акыл эсин өнүгүү алгоритмин билдирип атат. Ошондой эле Семетей Сейтек да бул ошол өнүгүү жолдорун билгизет. Өзүнчө бир система да. Ошондой нерсе. Ошондой купуя сырын ачып баштайт да. Негизи эле бул манасчылар, жаттама манасчы, анан тубаса манасчы деген нерселер бар го. Бирок жаттама манасчы боло турган болсо, анда көп эле адамдар манасчы болуп кетмек деген нерсе келет да. Демек, бул Манас айтып атканда элирип башка дүйнөгө кирип кеткен адамдар болот атпайбы, манасчыларыбызчы. Ошол дүйнө демек жөн эмес дүйнө экен да. Демек байланышы бар болот атпайбы? Демек ал нерседен ар жактан түшүп аткан нерсе бул жөн эле бир окуя катары эле кабылданбашы керек турбайбы? Ошондой мына өзүбүз билип аткандай эле, мисалы адамды көрөлү. Физикалык түрүндө денеси бар, а бирок метафизикалык түрүндө сыпаттары бар. Кандай сыпаттар? Сезим, ой. Туурабы? Ал ошол ойлорго кандай импульстар келет? Каалоо, тилек. Бул деген метафизикалык түрүндө. Адам өзү сыр болуп турбайбы? Сыр. Биз мисалы ошол акыл эсибиз каякта жайгашканын билбейбиз да. Туурабы? Каякта жайгашкан? Башыбыздын ичинде мындай тартма жок. Акыл эс, сүйүү дегендер жок да. Ал кайсы жерде? Мисалы, адам өзүн жоготуп койгондо, эсин жоготуп койгондо жөн эле дене болуп калат. Анан өзүнө келгенде биринчиден эмне кылат? Эмне кылат? Дем алат, туурабы? Ошол дем менен акыл эс келет бизге. Демибизди жаап койсок, акыл эсибизди жоготуп коебуз, өлүп да калабыз, туурабы? Демек, бул жараткандын, Кудайыбыздын, кимиси кандай айтат, абсолюттун, Аллахтын бул кудурети, бул мээримин төгүп бизге ошол аба менен чогуу бизге акыл эсти берип атат. Акыл эс болсо бул Манас. Манас деле бул деле анаграмма. Манас, ман деген бул маани. Туурабы? Ман. Ой, смысл. Ман деген киши деген эмеспи? Жок. Акыл ман дегенде, ман киши деп берилет го. Акыл деген бул акыл. Ман деген бул маани. Ошол Манкурт, Манас, Менес, Манас, эс деп турбайбы? Манас, ман, эс. Мен, эс. Биякта анаграмма катары жанагындай, эгерде биз илимий терминологияны колдонсок, аглюнативдик бир теорияны таянып карап турган болсок, семантикасын калтырып эле баарын эметип койсок, ошондо анаграммалар ачылганда кадимкидей эле көп нерселер ачылат да, сөздү бир окубай, эки окусак болот. Анан ошол Манасты деле бир нече жолу кайталасак, асман болуп чыгат. Манас. Асман, туурабы? Манас. Асман болуп атабы? Асман болуп атат. Асман эмнени билдирип атат?
Ошондо адам кишиси жер үстүндө басып жүрөт. Аба менен дем алат. Аба кайсы жерден бүтөт? Атмосфера. Бирок атмосфераны биз асман деп коебуз. Демек ошол адамдын акыл эсинин чеги ошол Манаста айткандай асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Физикалык түрүндө адамдын акыл эси. Метафизикалык түрүндө 18.000 аалам жердеги 7 катмар дейт. Метафизикалык түрүндө. Оюбуз менен кете беребиз да. Тетиги саманчынын жолуна чейин барып туруп оюбуз менен деп кыялданып жүрө беребиз да, туурабы? А физикалык түрүндө биз мондай эле билебиз. Ошон үчүн биздин манасчыларыбыз мисалы туруп эле ошол түздөн, асмандан түшөт да акыл эс. Анан ошол кадимкидей порталга түшүп, ошондой манасты айтып баштайт. Китепти ачып окубайт да. Ошондой болуп атат. А биз азыр акыл эсибизди эмне кылып атабыз? Жерибизди жардырып атабыз, суубузду уулатып атабыз, акыл эсибизди өлтүрүп атабыз. Ошон үчүн бизге манас керек. Манас бул деген жөн эле каарман катары эмес, манас деген бул биздин негизи акыл эсибизди таануу. Биз акыл эсибизди таанымайынча бир да аюуну көргөн жоксуң да, өзүнүн саясий партиясын уюштуруп алган, бир да тыйынчычкан көргөн жоксуң, өзүнчө бир бизнес ачып алган, же бир да мындай билбейм, кирпич чеченди көргөн жоксуң, өзүнчө эле бир динди чыгарып алган. Ал эмнеге берилет? Ошо акыл эс болгон үчүн адам өзү чыгарат да, өзүнүн айлана чөйрөсүн ошондо өнүктүрөт. Бизнес болобу, дин болобу, саясат болобу, дагы башка бир нерсе болобу, акыл эс менен эле колдонот. Эгерде акыл эсин тааныбаса, анда айбан эле болуп калат да. Ошон үчүн ошол акыл эс, ошол манас биз үчүн абдан маанилүү, абдан керек бүгүнкү учурда. Ошондо манасты бүт окуп чыгып атасыз да. Анан адам баласына берейин деген философиясы, тереңи, маңызы, мааниси эмне экен? Манастын абдан тереңде ар тараптуу караса болот. Эми бүгүнкү заманга жараша мындай эле жөн эле үлгү катары эле келтирсем болот. Пандемия учурунда баарыбыз үйгө бекилип отурдук, туурабы? Бирок бири-бирибизге жардам бердик, туурабы? Анда бизди эмне бириктирди эле? Саясатчылар бириктирди беле? Жок. Динчилер бириктирди беле? Жок. Коммерция, экономика бириктирди беле? Жок. Ошондо бизде ички ошо көдөөнүбүздө жаткан жарык чыгып, манас, акыл эсибиз пайда болду да. Анан акыл эстүү бололу, элибизди сактап калалы деп. Ошо кылымдан кылымга ошол кетип атат да Кыргыздарда. Акыл эс ойгонгондо эле, ошондо эле бири-бирибизди мындай колдоп эметип турабыз да, эри шаркак болуп турабыз. Ошондой болуп атат да. Кандай керемет. Жөнөкөй эле. Ошон үчүн манастын мааниси бүгүнкү күндө биригүү. Акыл эсти ойготуу, биз бир элбиз. Бир элбиз. Коом эмеспиз. Бизде бүгүн мына жанагындай ар кандай коомдор пайда болуп, парадты өткөзөт, же башка бир нерсенин укугун коргойт. Коом эле болуп кетпедиби? Үй бүлөлүк институттарды бузуп кетти. А биз бир элбиз. Бир элбиз. Мына демократтың турат, анекдот айтып берейин. Мисалы, дыйкандын уйу бар. Анан уйдун сүтү чыкпай калат экен. Чыкпай калса демократ келет экен. Мен билем уйду кантип сагандыгын. Кандай десе, мондай сайт дейт. Ой, жок, андай эмес деп либерал келет. Кандай сайт? Мындайнан сайт дейт. Анын артынан демократ келет. Ой, демократ дедим, коммунист келет. Мондайнан сайт деп, мындай көтөрөт. Ай, дыйкан өзү билет кантип саарын. Аны үчүн болгон эле акыл эс керек. А бизде азыр ошондой маскара пост кылып ойнотуп атышпайбы? Элди коом болуп. Анан бири-бирине каршы чыгат. Силер эмне аба менен мындай дем алганда каршы чыгасыңарбы абага? Жок, мен дем албайм деп. Жашоо да ошондой да. Эгерде силер мындай өлкөнү курам деп атсаңар, анан эмне бири-бириңерге каршы чыгып атасыңар? Бир эл болгула, эмне бөлүнөсүңөр? Акыл эсиңер каякта деп. Ошондой суроо беришибиз керек. Же ошол эле коммерция жагын карагыла. Бирөөсү кембагал, бирөөсү бай. Бөлүнөт да. Ай, бара турган жер бир, көр. Бирок ошол баса турган жолуң кандай болот? Бир элбиз. Сен башка планетага учуп кеткен жоксуң. Ушул жерде жашап атасың. Ушул жер энеден өзүңө күч кубат алып атасың. Бир элбиз.
ошондой да. Бул Манас атабыздын тегерек четиндеги каармандар деле символика катары берилип атабы? Сөзсүз мен айтып атпаймынбы, бул деген чоң билим, илим, анаграмма кылып катылганда, ошол эле Алмамбетти карасак. Алмамбетти биз ар кайсы версиядан билебиз да, бул Кытайдан келген, анан башка четтен келген баатыр деп. Бирок өз учурунда, ошо Саякбай атабыздын учурунда 50-жылдары андан мурда дагы Манас окуганга тыюу салынган. Себеби деген могу бияктагы бийликтегилер билишкен да Манаста кандай маани жатат. Анан кой, бул эл ойгонбосун, өзүн тааныбасын, маңкурт болсун деп, анан бизге кагаз катары түрү жаап туруп, бул жомок миф деп берип койгон. Бизди акыл эсибизден ажыратып койду да. Анан азыр ошол учур келди да. Анан 50-жылдары Мао Цзэдун менен кой, Кытай менен когалаң чыгып кетпесин деп, анан Алмамбетти кытайлашып койгон. Бул жерде башка маани турат. Алмамбет, ал Манастын бети. Манас акыл эс болуп аткандан кийин, демек ошол акыл эстин бети эмне? Бүгүнкү мына учур, реальность деп койду. Ошол Алмамбет. Же мисалы ошол Манас алган аялын биз Канакей апа дейбиз, буга чейин Сани Рабига деген. Аны дагы тажиктен келген. Бул баягы саясат. Сани Рабига деген ысым тажиктерде изилдедим го канча жылдан бери. Андай ысым жок. Бирок Сани Рабига башкача чечилет. Сан ыраты менен бийик. Бул математикалык түрүндө число высокого порядка. Ошондо акыл эс өзүнө шерик кылып эмнени алат? Число высокого порядка. Анан экөө баш кошкондон кийин Каныкей болуп калат. Каныкей кан ыйык, высший ген, матрица. Каныкей энебиз бул матрица. Башкача экен? Окумуш экен? Таң калыштык экен. Ошондой. Анан ошол Манастын эле 40 чоролору, бул деген ошол акыл эстин 40 сыпаты. 40 сыпат. Мисалы чубакты алалы. Чуу каяктан чыгат? Ызы чуу, чуу каяктан чыгат? Көдөндөн чыгат. Ошо чубак. Сырак эмне? Сыр акыл. Сыр акылыбыз бар да, биз билбей туруп эле, бирок ошол метафизикалык түрүндө мындай бир инсайт, ой келет да, анан мына мен таптым, эврика деп баштайбыз. Сыр акыл дейт. Анан Манастын жанында мисалы кара төлөк деген төлгөчү бар болчу, Агыдай деген төлгөчү бар болчу. Агыдай деген ошол койдун далысын алып туруп, бал менен минтип карачы. Бул эмнени билдирет? Ошо сырды билгизет да, адам акыл эси менен ошол жаныбардын сөөгүнөн кандайдыр бир белги окуйт деген. Баары ишенич бар да. Кара төлөк кандай төлгө салчу эле? Кара деген эмне? Нагыз. Кара деген эмне? Өзөк, чыныгы. Кара. Космос. Чын? Кара. Орустар кара небесный деп коет. Кара. Төлөк эмне? Билбейм. Төлгө салат. Астрологдун эле бир түрү жылдызды карап жашачы биздин элибиз. Үркөр. Кара төлөктө жетиген. Астрологдор кара төлөктө чыккенде. Ооба. Азыр астрологдор кара төлөк десек болот турбайбы? Ошондой эле айтсак болот. Бирок ошол Манаста ошол мүнөздөлгөн, ошол билдирип атпайбы? Акылдын өзүн тереңдиги. Жөн эле мындай эле Алмамбет боло бербей, кичине асманды карап, кичине жаныбарды карап, айлана чөрөңдү карап, анан ошондон кийин өзүңдүн жашооңду кур деген сөз да. Эмне үчүн бизде ошондой сонун сөз бар да? Барын коюп Манас бил деп. Барын коюп акыл эсиңе кел деген сөз. Кандай мындай чыңолоп тимеле эметип, башканы коюп Манасты айт деп айтат го, ошолдай. Ошол мааниде. Өзүн өзү даңазалап турбайбы? Өзүнө далил болуп турат, тас болуп турат. Жакшы да, сонда. Дагы Бахай чыйырды, Бахай менен. Муну мындай эгерде чечмелеп баштасак, мисалы Манастын ата бабаларынан баштайлы. Ошо Манастын ата бабасы ким болот? Атасы Жакып. Жакып. Жакыптын атасы ким? Билбейм. Орозду. Орозду ушул Бакайлар менен чогуу Алтайдан келген. Бакайлардын атасы ким? Ногой. Ошондо мунун баарын чечип баштагандан кийин Ногой деген фонетика лингвистикалык анализди азыр деле орус лингвисттер менен отуруп алып чечмелеп берсем ай деп калышат да. Ногой деген бул накой. Чистый импульс. Ногойдон кийин ошо оюз чистый импульс, таза импульс чыкты да, накой чыкты. Анан
накой чыккандан кийин биз деген изденип калдык. Эмне болуп атат? Маалыматтык ачкачылык, орозду. Ошондо дагы бакай пайда болду. Интуиция, бакай. Анан ошол биз деген ачка болуп, эмнени жебейсем, эмнени билип алсам деп ошондой орозду менен эметип, жакып пайда болуп калат. Жакып эмне? Жакып бул кызыкчылык. Жаасын кыпчык салбурунга чыккан. Истепчи, охотник, интерес. Анан жакып эмне менен басты? Чыйыр менен басты. Чыйыр дегени. Анан ошо чыйыр менен басып, акыл эс тапты, манас тапты. Мына. Мен жөнөкөй эле тил менен түшүндүрүп берейин. Бул деген ошол адамзаттын акыл эстин өнүгүү, өзүнүн бир эрежеси бар да, ушундай келип чыккан. Муну биздин манасчылар менен отуруп, мынтип сүйлөшүп талкууладыңар беле? Мунун маңызы мындай. Ушу менин окуума 4-5 манасчы катышып калды. Мен эми өлкөнү мындай эметип жүрөм да, Бишкекте анда санда болуп калам. Бирок манасчылар келип уккандан кийин, эми манасты биз башкача түшүнүп калабыз депчи. Себеби бизде манасчылар кандайдыр бир мына могу радио турат го. Радиодон биз жыштыгын таап эле анан уга беребиз. Ошо биздин манасчыбыз ошондой болуп калды да. Ошол бир жыштык таап алып эле, анан радиодо эле ушинтип эле трансляция кылат да, болду. Ошондой болуп калды да. А мындай жылыш деген жок да. Жылсаңар силер деген жөн эле мындай дастан катары айткан жериңер жок. Силер деген ушу түпкү эме өзөктө жаткан ДНКны ойготуп атасыңар. Эгерде каныкей энебиз матрица болсо, матрица бул биздин бүт өзөгүбүзгө санжырада иштейт, бүт иштейт. Жанагы ДНКнын түзүлүшүн көргүлө. Аминокислоты, белки, гистоны, Ошондо аминокислоты бул деген кадимкидей добуш чыга турган тамгалар бар. Алар бүт кыргыз тилинде, кара сөздө бар. Кара сөздө, ошо биздин кара сөзүбүздө протоязык деп коет, протоарийский язык деп коет. Эмне себептен? Жанагы Шумер жазмаларында, Алтай жазмаларында, Кытайлардын жанагы Веньян жазуусунда аны кытайлар өздөрү окуй алышпайт, аны биз эле окуй алабыз. Могу Орхон Енисей жазмаларын биз эле окуй алабыз, биз тааныйбыз. Бул деген кара сөздөн түшкөн, жанагы символика менен түшкөн коддор, матричный коды деп коет муну, кадоны деп коет. Ошолор менен кадимкидей иштеп баштаганда адамдын ички ДНКсы иштеп баштайт. Эмне үчүн, эмне себептен иштейт? Биз деген дүйнөнү кулак аркылуу угабыз, сезебиз. Кулагыбыздан бир добуш сигнал келет да, анан мээбизден бияктан чоң операция өткөзүлүп, анан бул деген моундай деп биз өзүчө мындай тастыктап коебуз. Анан ошол үндөрдү, добуштарды укканда биздин денебиз энергияда. Энергияны эмне? Энергияны башкарса болот. Ошол энергияга биз кадимкидей программа берип коебуз да, анан ошол программа менен иштеп баштайт. Эмне үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн тамырыбызга келип, өзүбүздүн ким экенибизди таанышыбыз керек. Бул абдан маанилүү болот. Биз ошо биздин коддорубузду ойготуп, акыл эсибизди ойготуп, жаңы жашоого умтулушубуз керек. Болду, эски заман бүттү, аны унутуп калтырыш керек. Пальто эскирип калса эмне, кийип жүрө беребизби? Жаңы пальто алабыз да. Ошондой болуп калды да. Болду, чоңойдук. Өспүрүм болбой калдык. Мына, чоң жашоого келдик. Жакшы жашоону өзүбүз кура тургандай, мындай өзүбүздүн дараметибиз жетет. Бизде манас бар. Башка элдерде да алардын этнографиялык эмелерин изилдедим. Аякта да коддор жатат да. Бирок баягы эле саясатчылар ойноп атып, мал менен башкарган оңой эле да. Бул жомок болду, окугала деп койду. Мына эми азыр окуш керек. Азыр өзүбүздүн ким экенибизди таанышыбыз керек. Кыргыз деген ким? Ошону билишибиз керек. Кыргыз деген сөзүн дагы бир немесин чечмелеп атпайсыз эле? Кыргыз деген ким деп ошол Бартоль, Бернштам, ошол эле Чукан Валихановдун эмгектерин окуп атып, мондай суроо болду да, булар бизди алдап атат депчи. Чын-чынына келгенде эң акыркы чекитти койгон Милиаранский 1894-жылы кыргыз казактарды бөлүп койгон. Тилди да бөлүп койгон. Казак тил башка, кыргыз тил башка деп. Бирок ошонун тамырында, түк тамырында кыргыз тил жатат. Кыргыз деген эмнени билдирет? 1997-жылы ошол биздин Кыргызстанга Шолберг картасы келген. Ал Шолберг картасында чоң ири
ири көлөмдүк мамлекет бар экен. Ал деген ошол Кытай чек арасынан баштап могу Италиянын чек арасына чейин аябай чоң ири мамлекет экен. Анын аталышы эмне дебейсиңерби? Кыргызиян рейх деп турат. Кыргызиян рейх деген эмне? Бул деле сөздүн эмесине келсек, проарийский прото язык деп алсак, Кыргызиян рейх рух деп турат. Кыргызиян рух деп. Рух эмнени билдирет? Духту билдирет. Кыргыз деген бул кыргыз рух. Кыргыз рух деген эмне? Ошол мамлекетте баары кыргыз болду дейсиңерби? Аякта орустарың бар, монголдорың бар, татарларың бар. Бул деген цивилизациянын билдирүүсү. Баягы эле майя цивилизация, ацтек цивилизация. Ошо кыргыз рухту алып жүргөн цивилизация болгон. Ошондой болгон. Анан бурмалап мынтип кескилип атып, анан кыргызга канат, анан мындай деп бизди алдап эле жүрдү. Андай эмес. Башка дагы толтурат, далилдери бар да. Мен өзүм окууларымда окуганда ошол далилдерди алып келип такайм да, мына могу карта, мына могу мондай жазылган, мына бул мондай деп эле. А бизге буга чейин бул жомок деп эч ким мындай көңүл бурган жок да. Мейли эми боло берет да, жомок деп элечи. А бул жомок эмес. Бул жерде чоң сыр турат. Ошондой эле жана айттыңыз, ошо Манаста окуй келгенде бүт азыркы заманбап жашоо, жаңы технологиянын баары сүрөттөлөт депчи. Ал жерде бар. Мисалы, Манас деген акыл эс. Анын уулу Семетей. Семетей бул ошол маалыматтык жагынан жазуудан баштап, пиктограммадан баштап, идеограммага чейин жетип, логограмма, андан кийин тилге өтүп, тилден кийин анан эмнеге өттүк? Массалык маалымат каражаттарга өттүк. Андан кийин интернетке өттүк. Интернет анан эмне болду? Сейтек, хайтек болду. Анда бүт чечмелеси болот да, баары бар. Просто анаграмма катары эле мынтип катылган. А Озеки айтканы душмандарга тийбесин, түшүндүрүп берейин, келечек муундарга мурас болсун деп. Сейтектен кийин ким? Шай дот. Шай эмнени билдирет? Шай дот. Big data. Технология, big data. Ал жерде бүт мүнөздөмөлөрү бар. Шайдот мындай жыргалбай деген сөз го, андай эмеспи? А биз ошондой эле каарман катары эле билебиз да. А это big data. Бул атай сыр кылып берилген. Андан кийин алым сарык, кулан сарык деген телепортация, телекинез. Мисалы биз ошол тарыхка таянып карасак, жанагы улуу Рим империя, Осман империя, кыргыздар жөндөп жок. Эмне үчүн жок? Себеби деген ошо кыргыздар сырды билип, ой менен эле телепатия деп коет. Карап туруп эле, билип эле. Бизде көрөгөчтүк, олуячылык, чечендик, чеберчилик бүт бар болчу. Аны биз мындай, ой бул деген шаманизм туда-сюда деп жок кылып салдыбы? Эмне себептен? Себеби деген адам табиятын билген, жаратылышты сезген адамды башкарууга оңой эмес. Башкарууга оңой эмес. А ошол улуу цивилизациянын ошол тилди да изилдеп баштаганда, фонетика, лингвистикалык анализ жасаганда, мисалы ошол чоң көлөмдүк өлкө бар болчу, цивилизация. Анан бул тилин бир эле сөз менен билдирсек болот. Скиф, скандинавы, варяги деп угабыз, Варяг деген эмнени билдирет? Варяг деген кайсы сөздөн чыккан? Варяг деген орус тилинен бирюктен чыккан. Бирюк деген бөрүктөн чыккан. Бөрүк бөрүдөн. Бөрүдөн бөрүит. Бөрүиттен бурут, буруттан бурят. Мына территория. Түшүнүктүүбү? Ошол эле бир эле сөз менен тастыктап койсо болот да, фонетика лингвистикалык түрүндө. Түп тамырында кыргыз кара сөз турат. Кара сөз деген эмне? Сөз өс. Карадан түшкөн сөз. И первым было слово деп коет го тиги. Нак ошо биздин. Аны азыр мына мен көп адамдар менен сүйлөшөм да. Динчилер менен да сүйлөшөм, илимпоздор менен да сүйлөшөм. Алар айтып атпайбы, ой, кыргыздарда чоң сыр жатат. Бир 2 жума болуп калды. Мен дагы бир москвалык астролог менен сүйлөшүп калдым. Анан айтты, мен силердин наталдык картаңарды карап көрдүм, жылдызыңарды. Силердин мамлекетиңер башкача дейт. Түк башкача, түзүлгөнү да башкача, эли да башкача, келечеги да башкача дейт. Биз айырмаланып турабыз. Эмне үчүн? Манасты билсек, кармап турсак, биз келечегибизди оюбуз менен эле, болгон табитибиз менен ошону берилип, дитибиз менен берилип жасасак, кандай сон бейиште жашап калабыз биз. Ошондой да. Ушундай Кыргызда чоң сыр жатат. Манаста да чоң сыр жатат. Бул элиңер башкача, анан келечегиңер башкача дегени кандай маани жатат? Бул жакшы мааниде башкачабызбы? Жакшы мааниде. Мондай болот да.
биз дейт, эгерде мындай чукул анализ жасай турган болсок, ошондо Орто Азиянын ичинде силердин эле элиңер акыйкат дегенди билет дейт. Башка элдер моюнун бүгүп башын ийип берет, бирок силердин элиңер ийилбейт дейт. Дароо эле ички эмеси көдөнүндөгү болгон руху көтөрүлөт да, болду, төңкөрүлүш чыгып эле акыйкат дейт. Анан кетирет. Ошондой. Башка иштерде же башка маселени келтирели. Мисалы Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, эми ал туугандарды жамандагым да келбейт. Аякта бир маселени телефон менен чечип койсо болот. Биздики болсо сен ким элең? Билген боңуңду жеп ал деп коюп, өздөрүнүкүн жасайт. Эрк, ошо эрк дух. Бизде ошондой бар. Биз эми азыркы саясий абалыбызды көрүп алып эле бир Кыргызстан канчалык деңгээлде сакталабы, сакталбайбы деген Кыргызстан мамлекеттүүлүгүбүздү, ушул эркиндигибизди сактап калууга кудуретибиз жетеби? Анткени кыргыз бүт дүйнөгө тарап атат, кетип атат деген нерсе калып, мындай үмүтсүздүк пайда боло баштады да кырк учурда. Ошого үмүт жандырып коебуз. Азыр эң сонун мезгил келди. Себеби дегенде азыр биринчи эл ооба үмүт үзүлүп, чачырап кетип атат, бирок Кыргызстандын келечеги кең. Ошону ишенип койгула. Себеби дегенде азыр могу дагы деле могу саясий түзүм баары бузулат. Эмне себептен? Могу чириктин баары чыкмайынча биз ошол эле чириктин ичинде кайнап жүрө беребиз да. Саңырсыпчы. Чирик кантип чыгарат? Азыр болсо мен түшүнүп атам да, бул деген жылдыздардын жылыштарына карап эметсек, бул деген глобалдуу процесс деп коет. Биз гана эмес, бүт өлкөлөрдүн баарында саясий түзүмдөр бузулат. Ошондо башка жаңы формация, жаңы цивилизация келет. А эң биринчилерден бат эле ойгонуп, бат эле жасай турган бул бизбиз. Биз деген далай ошондой төңкөрүлүштөн өткөнбүз да, кадимкидей мындай өзүбүзгө бат келебиз да. Перманенттик бир кризистик акыбалга жашап калганыбыз менен ошого бат эле көнүп калабыз да. Эми ошондо дагы белибизди бекем бууп, азыр дагы ушул тепкичтен өтүп жарыкка чыгабыз. Бул деле сыноо бизге. Келет кайра уулдарыбыз, кыздарыбыз баары келишет. Келечеги кең. Сонун. Сиз мындай азыр ойгонгон адам катары баардык көп нерсени көзүңүз жетип көрүнүп атса керек да. Бирок уктап аткандар да көп, аз эмес да, көп да. Уктап аткандарды эми өзү Кудайдын кудурети менен өзү ойготуп коет да. Бирөөнү башынан чаап, бирөөнү ортуп коюп, бирөөнү эмет ойготуш керек. Биздин акыл эсибиз качан ойгонот? Биз деген мындай татаал кырдаалга бир келип калганда, ошондо ойлонуп калабыз да. Чочупчу, апей жашоо ушундай беле депчи, ойгоно баштайбыз. Айлана чөйрөбүздү карап, ушундай беле депчи. Буга чейин Манастын эң башкы душманы ким? Коңурбай деп турбайбы? Уйку, акыл эс, уйкуда да анан бул жашоо, жүрө берем, минте берем деген эптеген уже болбойт. Болду. Коңурбай болду. Коңуруктар туктап аткан деген маанидеби? Ооба. Манаста бүт дүйнө жаралышынан баштап жанагы Стивен Хокинг өзүнүн китебинен теория большого взрыва деген жазган, ошо Манаста мүнөздөлүп турат. Ошол Феникс жылдыз тобунда ошол жерде бир мындай жарык болуп тур да, анан Чаян жылдыз тобунан ошол жерден биздин дүйнөбүз башталыптыр. Ошо Манаста бар. Манаста ошо анаграмма менен макул такыр эле сан менен бербесе дагы, бирок ошо аллегория тууралуу санга тиешелүү математикалык терминдер колдонгон да. Биз аны билбейбиз да. Баарын мынтип катып эметип койгон, душмандарга билгизбей мынтип биздин урпактарыбызга калсын. Алардын чечмеленишин карап чыктыңызбы? Күнүгө мен Манас менен күнүгө турам, күнүгө жатам, басып туруп эле, могу жер мондай экен деп эле байкоп коем да. Жашоо эрежелери, ошол эле иш чарбаны, үй чарбанын кандай алып барыш керек экен. Бул жөн эле када салт гана эмес. Бул кадимкидей ошол чарбачылыктын маңызын, май чучугуна чейин бүт талкуулап эмет берет да. Биздин бүгүн экономикабыз эмне болуп атат ушул үй чарбабыз? Өчүп эле калбадыбы? Эчтеке жок. Ал жерде ошол табигатты бузбоо, жана эле айтып кетпедимби? Эгерде биз могу айлана чөйрөбүз акыл эс болсо, биз акыл эсибизди азыр өлтүрүп атабыз. Ошол эң биринчи эмне? Акыл эсибизди бизге жашоо берип аткан эмне?
саясатчылар биздин жашообузду бакубат кылган жок. Өзүбүз жеренебиз. Ошо жеренени сыйлоо, жеренеге кандай мамиле кылыш керек, абага кандай караш керек, ошон менен анан чарба түзүш керек да. Бул деген жанагындай азыркы замандын тили менен айткандай смарт экономика деп коет, экологичный экономика деп коет. А бизде уну курам Манаста бар да мунун баарычы. Билим берүү кандай, эмнеден башташ керек? Билим берүү тармагы деле бар болуп турбайбы? Ошондо баарын таанып билип калсак, ошондо эң биринчи акыл эсти таанып. Балдарыбыз азыр акыл эссиз болуп калды. Телефонун кучактап эле, жаратылышты билбейт, ата энесин сыйлабайт, укпайт. А эмне ушул гаджеттер тамак беребиби? Гаджеттер сага эмне берет? Болгону гана оюн зок. Акыл эсиңди уктатып коет бул нерсе. Ошонун баарын билиш керек да. Бул бүт Манаста. Семетейди мүнөздөгөндө эле ошол жерде уюлдук телефонун эле мүнөздөмөсү бар. Ушинтип сатып кетет деп, акыл эсти сатып кетет деп. Баары бар. Ал Манасты караганда, бул деген жанагындай хроники Акаши деп коет да. Аякта өткөн убакыт, учурчак, келечек баары бар. Кандай сонун сыр жатат бизде. Аны биз билбей эле, шалактап эле башка бир батыш жактагы модага айланган нерсеге башыбызды салып алып эле, ал бизге жарашпайт. Ошон үчүн биз өнүкпөйбүз. Анан мейли деп башка жака башыбыз малабыз, ал деле бизге жарашпайт. Биз деген өзүбүз ким экенибизди тааныгандан кийин, ошондон кийин биз өзүбүзгө келип торолуп бутубузга туруп кетебиз да. Ошондой. А мындай элдерди кыдырам деп атпайсызбы? Кыдырганда элдер бул нерсени кандай кабылдап атат? Сонун. Элибиз суусап калыптыр, ушунчалык изденүүдө экен. Айтышат, биз өзүбүзгө көп суроо берет, каяка баратабыз, эмне болуп атат, жашообуз кандай болот? Эми баары ордуна туруп калды. Эми Манасты окуп, кичине тяк бягыбызды карап, жашообузду куралы деп. Жакшы, аябай жакшы. Бул нерсе мындай кенен жайылган эмес да, Назиреже. Биз экөөбүз көптөн бир тааныш болгонубуз үчүн сиз мага мындай кулагыма куюп, бу момундай экен Назире, бу мындай экен деп айтып жүрүп анан деп анан кызыгып атам да, мындай элге ушундай масс медиа аркылуу кенен жеткирүү. Масс медиа коркот. Масс медиа эмне? Масс медиа аларга жанагындай оюн зоок керек да. Хайп керек, жарнамасын сатыш керек да. Трафик кылыш керек. Ошон үчүн эгерде мен мисалы барып эле ошол эле КТРКга айтсам, могу силер жүргүзүп аткан саясат бул деген жалган. Силер элди башка жерге буруп атасыңар десем, кимге жагат? Аякта цензура деген нерсе бар. Акыл эс деген бул ачык да, айкын да. Болгондо эле айтыш керек. Мына кара деген кара, ак деген ак деген. Кайсы массалык маалымат каражат мени каалайт? Коркут. Ошон үчүн YouTube каналга Назира Айтбековага тайманбас бир кыраан кызыбызга келип ошо чер жазып атабыз экөөбүз. Бул Манасты изилдеген сиз элесизби же Кыргызстанда сиздей болгондор көппү? Манасты изилдегендер көп, бирок ар тармактуу бүгүнкү күндө мен эле деп айтсам жаңылышпайм да. Бул деген мындай эч кандай намыс эмес. Бул чын-чынына келгенде бул чоң, аябай чоң эмгек. Бул менимче бул мен өмүрүм бүткөнчө ушул Манасты изилдеп эле, сыр купуясын ачып эле, элибизге ошону таратып эле берсем эле ошол эле. Китеп жазып атасызбы ушул тууралуу? Азыр болсо ошол чоң китепти жазсамбы деп атам, бирок түшүнүп атам да, биздин табитибизде жок да. Мисалы манасчылар ооз эки айтчы. Китеп окуй турган адам жок. Ошон үчүн мен элди аралап түшүндүрүп айтып атпайм. Анан түшүндүрүп айтканда энергетиканы байкап атасың, башкача иштейт. Китеп окуганда башкача иштейт. Китеп окуганда сен башка бирдемкеге кызыгып, умтулуп кетип каласың да, оюң башка, анан эмне окуганыңды билбей каласың. Эгерде сүйлөшүп атсак, мындай бетме-бет энергия кетип атат, күч кубаттык болуп атат да, мындай. Ошол да, ошон үчүн мен элди аралап, манасчы болбосом дагы, жок болсо дагы будильник болуп берейин, элди ойготуп берейин. Ушул сиз айткан теманда Курмангазы байке дагы көп айтат да, Азыкбаев, Кыргыз Республикасынын эл артиси. Анан балким ошолор менен дагы аралашып, журулушуп, бир чоң күч болгонго аракет кыласыңарбы дейм да. Биз азыр мындай биригип атабыз.
ар бир тармакты. Эми ар бирибиздин өзүбүздүн жеке бир жумуштарыбыз бар да. Анан ошого тиешелүү кээ бирде мындай болуп калат. Ал киши башка жерде, мен Курмангазы гана айткан жокмун, башкаларды да айтып атам да. Кээ бир кезде мен өзүм убактым болгондо өзүм эле чыгып кетем аймактарга. Ошондой болот да. Бирок баарыбыз, мен дагы, башка бирөө дагы баарыбыз деген салымыбызды кошуп атабыз да. Баарыбыз мындай чогултканда курак болуп, бир эме көлдөлөң болуп калат сон. Ошондой да. Бир эле максатта жүрөбүз да баарыбыз. Ошо элибиз огонсун, өнүксүн, өссүн деген эле максат болду. Назира эже, эбегейсиз чоң теманы алып, чоң океанга сүңгүптүрсүз. Анан ушул океанда аял киши жалгыз башы менен чаба куруп атканы бул сыймыктандырат, сыктандырат. Будильник болуп бизди ойготуп атканыңыз үчүн рахмат. Бул темада Кудайым буйрса дагы терең изилдей берсеңер, буйрса дагы кайтып, дагы көп нерселерин, айтчу нерселерин айтабыз буйрса. Атайын келип, элди ойготконго салым кошконуңуз үчүн рахмат. Силерге да рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, сиздердин ойлоруңуз, пикирлериңиз да кызыктуу. Кандай ой кошосуз бул нерсеге? Баягы алдында комментарий турат, жазыңыздар комментарий, ошондой эле каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.